Саламатсыздарбы? Тесттин жыйынтыгы боюнча топтогон упайлары боюнча окуучулардын проценттик көрсөткүчүн, бааларын кантип эсептеп чыгарып алсак болот? Ал үчүн Excel программасын колдонобуз. Excel'ге биз окуучулардын тестте топтогон упайлары боюнча жыйынтыктарын жазып алабыз. Биринчи мамычада окуучулардын катар номери, экинчи мамычага окуучулардын аты жөнүн жаздык. Üçüncü mamıçaga ошол testtegi жогорку упайды жаздык. Ал эми төртүнчү мамычага тестте топтогон окуучулардын упайларын жаздык. Бул жерде окуучулар тестте 20 упай топтош керек болчу, бирок окуучулар тесттин жыйынтыгы боюнча төмөнкүдөй упайларды топтошкон. Эми окуучулардын проценттик көрсөткүчүн кантип эсептеп чыгарсак болот? Excel'де баарын автоматташтырып формуланын жардамы менен эсептеп чыгарып алсак болот. Биринчи окуучунун проценттик көрсөткүчүн чыгаруу үчүн проценттик көрсөткүчү деген жердеги ячейканы белгилейбиз. Андан кийин бул жерге формула коебуз. Формула коюу үчүн главная менюсун тандайбыз. Главная менюсунда редактирование панелинен автосумма баскычын тандайбыз. Бул жерден биз окуучунун топтогон упайын белгилейбиз. Бул жерде D3 деген бул ошол окуучунун топтогон упайы жазылган ячейканын аталышы. D деген бул сап мамычанын аты, ал эми 3 деген саптын номери. Демек A1 окуучунун жыйынтыгы D мамычасындагы 3-чү сапка жазылган. Эми бул жерде ячейканын аталышынан кийин көбөйтүү белгисин жазабыз. Андан кийин 100 деген санды жазабыз. Анткени процентти чыгарганда ошол 100%га көбөйтүшүбүз керек. Андан кийин курсорду кашан сыртына чыгарып, бөлүү белгисин жазабыз дагы. Жогорку упайды тандайбыз. Клавиатурадан Enter клавишасын басканыбызда окуучунун проценттик көрсөткүчү чыгат. Ячейканы белгилегенибизде бул ячейкага кайсы формула жазылганы бул жактан көрүнөт. Эми ушул формуланы кийинки окуучуларга көчүрүп койсок, кийинки окуучулардын жыйынтыктары автоматтык түрдө эсептелип чыгат. Формуланы кантип көчүрөбүз? Белгиленген ячейканын оң тарабындагы кичинекей төмөн жагындагы кичинекей жашыл төрт тик бурчтукка мыштын көрсөткүчүн алып барсак, мыштын көрсөткүчү плюс болуп өзгөрөт. Мыштын сол жак баскычын басабыз дагы, кое бербестен акыркы окуучуга чейин тартып туруп, мыштын сол жак баскычын кое берсек, бул формула кийинки окуучулардын баарына коюлуп, окуучулардын жыйынтыктары автоматтык түрдө эсептелип чыгат. Эми окуучулардын бааларын кантип эсептеп чыгабыз? Биринчи окуучунун баасын эсептеп чыгалы. Окуучулардын бааларын эсептеп чыгуу үчүн бул жака биз баалоо критерийин киргизип алышыбыз керек. Баалоо критерийин бул жака жазып алсак да болот, төмөн жака жазып алсак да болот, же болбосо ушул жумушчу талаанын каалаган жерине жазсак болот. Баалоо критерийлерини биз өзүбүз киргизебиз. Мисалы, баалоо критерийи төмөнкүдөй болсун. 0 упайдан 40 упайга чейин топтогон окуучуларга 2, 40-тан 60%га чейин топтогон окуучуларга 3, 60%дан 80%га чейин 4, 80%дан өйдө топтогон окуучуларга 5 болсун. Бул жерге биз баалоо критерийин жазып алабыз. Мисалы, так, упайлар деп жазалы. Упайлар. Андан кийин баалар деп коелу. Бул жерге 0, 2, 40, 3, 60, 4, 85. Бул деген 0 упайдан 40 упайга 0%тен 40%га чейин 2, 40%дан 60%га чейин 3, 60%дан 80%га чейин 4, 80%дан өйдө жагы 5 болот. Эми бул жерге баасын чыгаруу үчүн ошол биринчи окуучунун баасы деген ячейканы белгилейбиз. Ячейканы белгилегенден кийин клавиатурадан барабар белгисин жазабыз. Андан кийин VPR деп жазабыз. VPR деп жазып, каша ачабыз. Каша ачкандан кийин окуучунун проценттик көрсөткүчү жазылган ячейканы белгилейбиз.
Андан кийин үтүрдүү чекит коебуз дагы. Бул жерден баалоо критерийин белгилеп чыгабыз. Баалоо критерийин белгилейбиз. Белгилегенден кийин ушул белгиленген объекттин ссылкасын бул жака закрепить этип коюш үчүн клавиатурадан F4 клавишасын басабыз. Мына бул жака ссылка закрепить этилди. Андан кийин үтүрлүү чекит коебуз кайра. 2 деп жазабыз. Кайра үтүрлүү чекит коебуз дагы. Истина деп жазабыз. Истина деп жазабыз. Кашаны жаап туруп, Enter клавишасын басканыбызда бул жерде окуучунун ошол проценттик көрсөткүчү боюнча баасы чыгат. Бул жерди белгилегенде мына кандай формула коюлганы өйдө жактан строка формуладан көрүнүп турат. Эми ушул формуланы калган кийинки окуучуларга көчүрүп коебуз. Биринчи алдын көрсөтүлгөндөй эле көчүрүп коюу үчүн белгиленген ячейканын оң тарабында төмөн жагындагы кичинекей жашыл тик бурчтукка, башкача айтканда же квадратка мыштын көрсөткүчүн алып барсак, кара плюс болуп өзгөрөт. Мыштын сол жак баскычын басып кое бербестен акыркы окуучуга чейин тартып барып, мыштын сол жак баскычын кое берсек, бул формула кийинки окуучулардын баарына көчүрүлүп коюлат. Окуучулардын проценттик көрсөткүчү боюнча баалары автоматтык түрдө эсептелип чыгат. Мына экинчи окуучу 3, үчүнчү окуучу 95% 5, төртүнчү окуучу 45% 3, бешинчи окуучу 100% 5, алтынчы окуучу 90% 5. Мына бул жерде 35% 2 деп турат. Анткени 0-дөн 40-ка чейин 2. Окуучулардын тестте топтогон упайлары боюнча проценттик көрсөткүчүн, бааларын Excel'дин жардамында формулаларды коюу менен автоматтык түрдө эсептеп чыгарып алсак болот.